Asman meni jeringin bir özündöy görüngen, ayın meni gününgdün bir özündöy görüngen, aldığanın kara jer şerliginde görüngen, bul alanda bul manas kendiginde görüngen, kıçırın emmen balgıllap kırgıl başlap barısı, kırık çoronun barısı. Uyutkulu jurttun ulamalуу kebi var, Uluu Manas bayanında okmuştuğuday demi var bolgon Kırgızdın, dagı bir kahramanı bolgon, tөө көтөргөн Агаяр деген Манас атабыздын жанындагы өзүнүн элин жана жерин башкарган кырк жоронун бири болгон. Кыран Батыр Агаярдын эпопея болгон Манас эпосундагы айтылган баяны кадимкидей бүтпөй келет. Ушул күнгө чейин кыргызга, журтка аяны. Бул бир окуясына сересеп сала турган болсок, төө көтөргөн Агаяр Манас Баатырдын жакын ишенген баатырларынын жана асылдарынын бири болуп жүргөн. Бирок өзүнүн заманында кээ бир кырк жоронун ичинде бул Манас бул баатырды жактырып жүрөт, журт астында баш кылып жүрөт. Балким мени жактырбай жүрөт деген ойлору да болуп турган. Мына ошондой ойдун бири ушул төө көтөргөн Агаярда да болуп өтөт. Төө көтөргөн Агаяр Манаска чоро болуп кызматын аркалап, калың кыргыз журтунун кызматын кылып, жоо көрүнсө душманды найза менен сүрүп, кылыч менен чаап, эсебин таап жүргөн мезгилдердин биринде Манастын даңкы алыска кетип, Кытайдын түбүнө чейин жетип турган мезгилде Кытайдын чоң бир кеңешүүсү жана сүйлөшүүсү болот. Ошондо Эсенкан Баатыр баягы Алоке Батыр чаптырган калың кыргыз журтунун ичинен Манаска жакын туугандарынан бар бекен деген суроо салдыртып, ошол жактан Көз Каман деген тууганын таптырат. Мына ошол Көз Камандын көкчөкөз Көз Каман деген сөз ошодон калган экен. Мына ушул Көз Каман дегенди алдыртып, эгерде сен колуңан келсе кыргыз журтчулугуна барып, буруттан чыккан Манастын башын кесип келсең, анда сага бул жактан хандыктан дагы жер берип, эл берип, сени даражаңды бийик кылып, кызматыңды аркалатып, калың Кытай журтунда өмүрүң өткөнчө тукумуңа жетерлик алтын күмүш казынага ороп берем деген сөздү берет. Мына ошондо ошону уккан Көз Камандар угуп, бирок булардын түбү зили баягы Кытайдын салты менен, наркы менен аралашып калгандыктан кыргыздын наркынан, салтынан, ыйыктыгынан алыстап калган кез экен. Мына ошол сөздү алып, ушул тууганбыз деп Айкөл Манас Баатырдын эрдигин угуп, алыстан атарытып, Манаска тизе бүгүп, бир тууган экендигибизди билгизип Манаска келет. Ошондо Манас Баатыр Айкөлдүк ушунда. Анын бөлөк элде, бөлөк жерде туулуп өскөндүгүнө караган эмес. Ал улутуна дагы, оңгусуна дагы башка нерсесине көңүл бурган эмес. Бир гана Манас Баатыр калың журтка кызмат кылган эрдигине, көкүрөгүнүн кеңдигине караган Айкөл шер. Мына ошентип баягы келип, Көз Каман ушул жерге келгенде журт болуп, айыл конуп, Манас Баатырдын жакын тууганы болуп, Манас алыстан атарытып келген. Жоголордо табылган, өлөрдө өзүмө кабылган туугандарым келди деп Манас жан дили менен кабыл алат. Мына ошол учурлардын биринде алардын ичинде арам ой болуп тургандыгын эч ким ичине саресеп салып көргөн эмес экен. Ошол учурда өзүнө өргөө көтөртүп журт берип, Манас Баатыр айыл кондуруп койгондо өз ичара кеңешип баягы Көз Камандар ушул Манас Баатырды кантип башын кесип, Эсенкандын алдына барып, алтын менен күмүшкө оронуп, анын хандыгын алабыз деп ою бузулуп турган Көз Камандын баягы бир туугандар кеңешип ала албай турган мезгилде бир күнү мындай чечимге келишет. Жалпы барын чогулталы дагы бир жайлоого, адам барбаган жерге, чоң жайлоого чакырталы. Ошол чоң жайлоонун башында 40 чоросу менен чогултуп, ошол жерге коноктойлу. Анан коноктоп, ошол жерден ашына уу салып, баарын ууландырып, баары ууланып, узунунан сулата жыгылып калган мезгилде, эстен танган мезгилде Манастын башын алса жеңил болот. Азыр биз Манастын ишеничине кирдик деп
мына Манастын сырын билдик деп, мына дал ушундай чечимге келишет дагы. Бешташтын башы бек жайлоо деп айтылат. Азыркы Бешташ жайлоосунун төр жагында, асканын үстүндө деп айтылат. Ошол жерге өргө тиктирип 40 чорону кошо чакыртат. Конок болуп кеткиле 40 чоро менен Манас баатыр. Биз дагы туугандашып, сен биздин кадырыбызды көтөрүп, тууган экенибизди билсең, сенин тууган экениңди биз билбей койсок, эртең бизге дагы залалы тийип калар деп Манас баатырга 40 чоросу менен Бешташтын башы бек жайлоо деп ошол жерге 40 чоро менен кошо чакыртат. Муну ошондо Кабылан баатыр Манас 40 чоросу менен Бешташтын башында ошол көз камандын сыйын көрүп, дуулдата отуруп, Байтал бейнин балыгымыздан баса ичишип, дасторконду төгүлтө коюшуп, эт азыгын камдашып ошол жерден чоң сый көрүп жаткан мезгилде ашына уу кошуп Манаска көз каман уу берет. Алаңгыча болгон жок, баатырлардын барысы бапылдап отуруп эстен танып калышты дейт. Мына минтип балекетти башка салышты. Ошол кезде Манас баатыр эсте бир эсине келсе, бир эсине келе албайт. Баягы жанындагы 40 чоро кыран баары жыгылып калган экен. Ошол учурда бир гана көз камандын уусуна дуушар болбогон төө көтөргөн агаяр гана калып калат. Төө көтөргөн агаяр сырттан кирип келсе айылтынч, бакылдаган үн жок, баягыдай шакылдаган үн жок дейт. Кызыл тилин таңдайга кайрап такылдаган үн жок дейт. Дым болуп калган. Бул эмнеси деп баягы алыстан акырын боз үйдүн шыпкасынан, боз үйдүн арт жагынан туурдугун көтөрүп караса баары кыйрап калган дейт. Ошол учурда караса баягы Манаска тууганбыз деп келген, зили бузулган бир туугандары көз камандар бул Манас баатырга кол салып жаткан кез экен. Ошондо Манас баатыр бир десине келе алса, бир десине келе албай, акылын жыя албай турган мезгилде эбин тапкан, кеп тапкан эрсирек жанда болсочу, шамалдай жүргөн жанымда сыргак жанда болсочу, купулумду толтурган, болбогонду болтурган, намыс десе жүгүргөн, жоо жарагын кийген чубак жанда болсочу. Баатырлардын баарын атын атап, эрдигин айтып, ушул баатырлардын баары жанымда болсо, аман калбайт билем. Жараткан Кудай, мен ушул өмүрүмдө эч кимге алдырбаган ушунчалык алып күчүм менен болбогон каруусу жок 6 бир тууганыма алдырганы турамбы деп жаратканга жалынып, ушинтип ар биринин атын атап турганда сыртта турган төө көтөргөн агаяр атын байламыш болуп сыртта турган. Ошондо менин атымды атайыр бекен Манас. Эгер атымды атай турган болсо, Манасты куткарып өтөйүн. Эгер атымды атабаса, мен атымды минип кайра артка кетейин деп тыңшап турганда бала кезден машыккан төө көтөргөн агаяр болуп тасыккан. Баатырлыгы башкача. Алдынан буура чыкса, буркан шаркан түшүп, буурадан ашып, буураны башынан ашырып, алысты көздөй ыргыткан, кадимкидей ыргыткан баатыр жанымда болсочу деген сөз чыкканда, аппали Манас, али кече болсо да мен да эсинде турбаймынбы деп ою бузулуп турган кезде оюна бир жакшылыктын нышанасы келип, кадимки төө көтөргөн агаяр кол салып жаткан көз камандарды чапкыла урушуп талашып, Манас баатырды алып качат. Ошондо Манас баатырды ак куласына мингизип алдыны көздөй жиберет дагы, өзү алышып калат. Муну ошондо ак куласы асканы көздөй жүгүрүп, алдындагы чоң 12 канат өргөдөй болгон арчанын үстүнө аты менен түшүп, Манас дал ошол жерден эс алган экен. Андан кийин каны кенебиз кабарын угуп, кадимкидей ушул Манас атабызды ошол Бешташтын башы бек жайлоодогу Мүрөктүн суусундай аккан суу менен Арашан деген суу бар. Ошол Арашан деген суунун булактын тазалыгынан алып, аны күн көрсөтүп, түндө ай көрсөтүп, баягы кошулма чөптөрдүн, дарылардын түрлөрүн кошуп жатып, Манас баатырга берип, кайра уусунан сакайтып калган деген Манас эпосунда баяндар айтылат. Төө көтөргөн агаярдын чоң эмгеги, Манасты сактап калган дарамети дал ушул Манас эпосунда бир окуясында ушундайча баяндалат.